Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 35 сабак кайталоо сабагын өтүүнүн түрлөрү деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Кайталоо сабагынын түрлөрүн агай 4 түргө бөлгөн. Анда эмесе көңүл буруңуздар. Биринчи түрдөгү кайталоо сабагы бул окуучулар мугалимдин планы боюнча 4 бөлүмгө 4 группа кайталап даярданып келишип, аны класста презентация кылып, ар бир бөлүмдү бир группа доскада ватман, плакат менен өтүп берүүчү кайталоо сабагы болот. Экинчи түрдөгү кайталоо сабагы ар бир группа алдын ала даярданып, өздөрүнүн бөлүмүн план, термин, түшүнүк, мисалдары менен өтүп беришет. Бул мугалимдин убактысын дагы үнөмдөйт, окуучуларды багыттап координациялоочу формасы болот. Ал эми үчүнчү түрдөгү кайталоо сабагы бул мугалим берген план, тапшырма боюнча окуучулар доклад, реферат, дил баян жазып келет. Аны жалпы класс угуп, талкуулайт. Төртүнчү түрдөгү кайталоо сабагы бул мугалимдин тапшырмасы боюнча окуучулар схема, таблица, диаграмма, термин, түшүнүктөр системасын, формулалардын чынжырларын түзүп келип, аны класста презентациялашат. Мугалим бардыгына багыттоочу, жалпылоочу ролду аткарат. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, бардык иштер жеке же группа менен түзүлсө да, класс же коллективде презентацияланат. Бул өтө маанилүү. Эгерде бир курста 5 бөлүм болсо, демек 5 саатты кайталоого жана 1-2 саатты жалпылоого бөлүү керек. Ошондо бир класстын материалы жалпы кайталанып, бышыкталып, жалпыланат. Кайталоо сабагы 2-3 тема же болбосо 1-2 глава боюнча бөлүп өтүлсө жакшы болот. Көңүл буруңуздар, эгерде биринчи курсту, мисалы 10 класстын Кыргызстан тарыхы же болбосо 9 класстын физикасы болсо, жалпы кайталай турган болсок, анда ошол курстун мазмунун түзгөн эң негизги тема, суроолор эле бөлүнүп алынат. Ошолор кайталанып, жалпыланат. Суроо 7, 9, 10дон ашпашы керек. Суроо жоопто жалпы класстын көңүлү ошол суроо жоопко бурулушу керек. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, мугалимдер үчүн дагы өтө маанилүү нерсе бул кайталоо сабагын өтүш үчүн ошол теманын өзүн, главаны, курсту мугалим өзү абдан жакшы билүүсү керек. Ошол курстун өзөгүн түзгөн темаларды бөлүп алып кайталоо зарыл. Темаларды калган күндөргө бөлүштүрүү керек. Демек, биз берген билимибиздин эң негизгиси болуп, системалаштырып, кайталап, бышыктаганыбызда гана окуучулар билимин жашоосунда, эмгекте, турмушта пайдалана билет. Урматтуу кесиптештер, биз көбүнчөсү кайталоо сабагын өтүүдө дагы көп жаңылыштык кетирет экенбиз. Көпчүлүк учурда мугалимдер окуучуларга кайталап келгиле, окуп келгиле деп коебуз. Демек, биздин мынтип айтышыбыздын өзү дагы туура эмес экен. Кайсын окуп келиш керек, кайсы бөлүмүн, ошону балдарга так туура айтсак, убакыттан дагы утабыз. Демек, биз кайталоо сабагына анча маани бербегенибиз менен кайталоо сабагынын методикасын билишибиз зарыл экен. Жалпы жонунан окуп келгиле деп койбостон, ошонун ичинен кайсыны окуйт, эмнени жооп берет, кайсыл суроолорго жооп табыш керек, ошону балдарга туура багытташыбыз зарыл. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.